Дүйнө коронавирус инфекциясынын катуу толкунун баштан өткөрдү. Анын ичинде Кыргызстандагы. Экинчи мындай кайталанбасын деген тилек күч. Ошентсе да күзүндө оорунун экинчи толкуну болорун, анда көбүнчө балдар жабыркап калышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бул азырынча божомол гана. Ошондой болсо да ата-энелер алгач бул оору жөнүндө түшүнүккө ээ болгону жакшы. Кавасаки оорусу бул 1967 жылы катталган. Буну япон окумуштуу врач буну жазып чыккан. Бул оору менен 1 жаштан 8 жашка чейин балдар ооруйт. Бул оорунун эле азыр вирусный теория деп коет. Вирус, анан кийин микробун деп коет, микробтон, анан генетическая расположенность деп коет. Ошондой немелери бар да бунун оорунун. Баланын Кавасаки синдромуна кабылганын кантип билүүгө болот? Белгилери лихорадка деп коебуз, дене табы көтөрүлөт. Анан кийин тамагы кызарат, кургак жөтөл болот, көздөр кызарат, конъюнктивит болот. Анан эң негизги белгилери бул денеге кызыл тактар чыгат. Себеби бул Кавасаки оорусунда кан тамырлар жабыркалайт, ошон үчүн дене табына кызыл тактар пайда болот. Анан кийин эктин астында, колдуктун астында бездер чоңое баштайт. Бардык нерсе жөнүндө маалыматка ээ болуу жана алдын алуу гана кыйынчылыктарды чыгуунун негизги жолу. Сактануунун жагдайы болсо санитардык гигиеналык талаптарды так сактоодо. Бизге келген маалыматтар мына Казакстанда катталды деп атат. Эми Казакстанда биздин кошуна мамлекет да. Анан биз дагы баягы ошого кооптуу турушубуз керек. Баягы эле санэпид норманы сакташыбыз керек. Маска тагынышыбыз керек. Анан коомдук жайларга көп барбаш керек. Анан барсак дагы ал жерде баягы 1 метр, 1,5 метр аралыкты сакташыбыз керек. Коомдук транспортто, анан барган мекемелерде, анан кийин баягы эле антисептик колдонушубуз керек. Бала бакчалардын жана мектептердин иштеши менен жугуштуу оорунун индекси көтөрүлүшү мүмкүн. Ошол себептен өздүк гигиена эрежелеринин сакталышын ар бир ата-эне, мугалим жана тарбиячы көзөмөлдөшү керек. Балдарга колду самындап жууп турууну, аралыкты сактоону жана антисептик колдонууну үйрөтүү зарыл. Башкысы ата-энелер паника калтырбай, санэпид талаптарын так сактоосу зарыл. Гүлжан Амүндө, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.